Арыбаңыздар замандаштар, Каракол шаары, мына бул жерге Садыр Нуркожоевич 2022 жылдын 7 майында аэропортко капсула салып кеткен. Мына ошондон бери азыркы учурда аэропортубуз толук бүтүп, учурда ачыла турчу аземге даярдыктар катуу түкүлдөп атат. Окей, достор, ачылышка акырын-акырындан элдер чогула баштады. Акырын-акырындан кире башташты. Ошол жерден силерге айта кетчү нерсе, Каракол шаарынын аэропортунун өзгөчөлүгү, биздин аэропорттун тегерегин ушундай биздин кыргыздын ала тоосу курчап, эң сонун көрк берген, мындай эң көрктүү аэропорт десек жаңылышпайбыз. Мынакей тегерете биздин ала тоолорубуз, анан аэропорттун дизайны да өзүңүздөр байкагандай эле мындай ала тоонун символу көзгө көрүнүп турат. Мына 30 жылда бул аэропорт жабылып, бул аэропорт ачылат деген үмүт деле жок болчу. Мына улуу урматтуу Садыр Нуркожоевичтин аракеттери менен мына ушул аэропорт салынып, самолет конду. Аэропорту жалпы аэропорту аэробекети саатына 2 Каракол аралык аэропортуна бай тарыхка Бул жерде турабыз, достор. Каракол шаарындагы авиация Бул жерде Каракол жакшы көрүнбөй атат, бирок мынакей конду. Кылычтарды күчөтүүгө чоң турган жагдайды эске салып кетели. Самолеттон чоң келген. Негизи эле ишкана Паров Садыр Нуркожоевич. Садыр Нуркожоевич келди. Жакшы ниеттүү жаңы аэробекеттин пайдаланууна мезгил учасын салаландырабыз. Результаты мына ушул биздин аэропорт. Нуркожоевичке берилет. Садыр Нуркожоевич. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, Каракол шаарынын ардактуу тургундары жана кадырлуу меймандары. Бүгүн биз дагы бир тарыхый күндүн күбөсү болуп турабыз десем жаңылышпаймын. Анткени баарыңыздарга белгилүү болгондой, Союз таркагандан бери бир топ аэропорттор ар кандай себептер менен ишин токтотуп, ички каттамдар үзгүлтүккө учураган бойдон турган. Үстүбүздөгү жылдын май айында Талас аэропортунун ачылышына баарыңыздар күбө болгонсуздар. Иштебей турган Каракол аэропорту мына бүгүн кайра калыбына келип, ишин жандартып турат. Учактарын сатып алган. Бүгүнкү күндө Осман Airlines авиакомпаниясы бул учактар менен Жалал-Абад, Баткен, Разаков, Талас жана Ош шаарларына ички каттамдарды тейлөөдө. 2023 жылы учуу коопсуздугу ал эми жаңы жылдан кийин Жалал-Абадта жаңы аэропорттун курулушу башталат. Мынакей элдин келүүсү абдан көп. Каракол шаарынын тургундары бүт баары кубанып турган сезимдери менен аэропорттун ачылышына катышып турушат. Мынакей учурда бул жерге болочок биздин учуучу пилотторубуз жана мына аэропорттун кызматкерлери авиация училищесинде 4-курста окушат экен. Булар да Кудайым буйрса келечекте ушул аэропортко кыргыз элине салым кошчу биздин будущий кадрларыбыз. Бүгүнкү заманбап талаптарга жооп бериши бул өтө эле бүгүнкү күндүн талаптары, коомчулуктун талаптарына жооп берген шарттар менен камсыз. Мынакей замандаштар, официалдуу ачылыштан кийин алгачкы кадамдары менен Каракол эл аралык аэропортуна кирип бара жаткан чагыбыз. Учурда Садыр Нуркожоевич ача аземин өткөрүп, бuyakta ленталар кесилип, мына эң алгачкылардан болуп Каракол аэропортунун ичине кирип атабыз. Мына өзүңүздөр байкагандай эле бuyakta зал ожидания. Мынакей Каракол шаарынын аэропорту. Бул жерде билет алчу жерлер,
мынакей Каракол шаарынын тургундары, мынакей Каракол шаарынын кеңешинин депутаттары. Бул жерде биздин активист. Жакшы. Тайка, кол булуп коюңуз. Мынакей учурда саламатсыздар. Мынакей бардыгы эң сонун, бардыгы жакшы экен. Здравствуйте, саламатсыздар. Ушундай достор. Мынакей Садыр Нуркожоевич ишин бүтүрүп жүрөт. Мынакей достор, Кудай умут кылсын, аэропортубуз бүт болсун. Окумуштардын эң сонун. Мына бул жерге келип, белетиңерди алып алып, шашпай отуруп, кофеңерди ичип, татынакай отурсаңыздар болот экен.